Салмасыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабакта мен Адилбек кызы Бегимай кыргыз тили сабагы. ОГР 119 тайпасы адистик ачыктоо кен иштери. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта баштаардан алдын кылычы самурайдын осуяттарынан айта кетсем, кулаңарга күмүш сырга. Ишке болгон берилгендик сыры. Учурдагы тапшырманы аткарууга болгон күч аракетиңерди жумшагыла. Өзгөчөлөнүү сыры. Өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Чечкиндүүлүк сыры. Ар бир тапшырманы чечкиндүүлүк менен аткаргыла. Жоопкерчилик сыры. Максаттар менен милдеттерди так койгула. Мына ушул жогоруда айтылган кылычты самурайдын осуяттары силерге тиешелүү балдар, студенттер. Мына ушул ар бир адам өзү жараткан тарабынан өзгөчөлөнүп бир табият тарабынан жөндөмдү берет. Мына ошол жөндөмүңөрдү силер андан ары таптап келечекте туура пайдалансаңар, албетте силерге чоң ачылыштарды, чоң чыгармачылык өбөлгө түзөрүнө ишенем. Ал эми тапшырмаларды максаттар менен милдеттер так коюп, учурунда аткарсаңар, силер албетте бардык ийгиликтерге жетишесиңер. Бүгүнкү сабактын максаты тең байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө түшүнүк берүү, анын түрлөрү менен тааныштыруу, тыныш белгилеринин туура коюлушун түшүндүрүү, онлайн сабакка болгон кызыгуусун арттыруу, ой жүгүртүү логикасын жогорулатуу, сабаттуу жазууга көнүктүрүү. Күтүлүүчү натыйжа тең байланыштагы татаал сүйлөм, анын түрлөрү боюнча түшүнүк алышат. Макал лакаптар аркылуу студенттин логикалык ой жүгүртүүсү жогорулайт, жазуу сабаттуулугу артат, студенттин ойлонуу, изденүү жөндөмү жогорулайт, креативдүү ой жүгүртө алат, онлайн тартибинде окууга болгон кызыгуусу артат. Баалоонун критерийлери. Тема боюнча студенттин түшүнүгү, студенттердин муз жаргычтагы активдүүлүгү, көнүгүүлөрдөгү өзеки талдоо жана жазуу кеп ишмердүүлүгүнүн чеберчилиги, сабактын жүрүшүндө адабий тилдин нормасында сүйлөөсү, студенттердин чыгармачылык менен иштөөсү жана жазуу сабаттуулугу боюнча бааланат. Сабак 3 этап менен жүрөт. Жаңы темага чейин, тема учурунда, темадан кийин. Урматтуу балдар, бүгүнкү сабагыбызды онлайн тартибинде дагы муз жаргыч менен өтсөк болот. Муз жаргычтын аты бир келген өмүрдө. Өмүр деген өтөт бат, сыноосуна баш катат, аз убакыт өмүрдө, өткөрө эле көңүлдө. Бул муз жаргычтын максаты балдарды ойлонуу жөндөмү артат. Алдыдагы жоопкерчилигин сезет, жазган нерсеси жүрөгүндө калат. Балдар, актай бара калабыз. Барактын башына бир келген өмүрдө деп жазабыз. Карагылачы, бул сүйлөм аягына чыккан эмес. Бир келген өмүрдө эмне кылыш керек деген суроо жатат. Ошон үчүн ушул сүйлөмдү улап, андан ары өзүңөрдүн ой тутумуңарды, эмне деген максаттарыңар бар, кыялыңар бар, ушунун бардыгын бир келген өмүрдө, өмүрдүн кымбаттыгын, өмүрдүн аздыгын, бул өмүрдө эмне максатта келебиз, өзүңөрдүн оюңарды толуктап жазып коесуңар, балдар. Бүгүнкү жаңы темага баштаардан алдын мен атайын макалдарды даярдап койдум, балдар. Карагыла. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт. Балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу болот. Атаңдан бото калбасын, бата калсын. Карайбыз, балдар. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Биз бир нерсени жасаардан алдын бир жумушту сөзсүз түрдө биз чоң аксакалдар менен, эжелер менен кеңешип жасаган албетте орунду болот. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт. Ооба,
Экитөө көрүшпөсө дагы эмне жер тегерек эки адамдын жолугары боюнча кеп болуп атат. Ал эми балаң пайдалуу болсо аштыгың кайдалуу болот. Эгерде силер жакшы окуп, келечегиңерде бир чоң ачылыштарды жасап, өзүңөргө тың болсоңор, аштыгың айдалуу болот деп бул атаарда айтылган. Ошол балаң пайдалуу болсо аштыгың айдалуу болот. Силер дагы жакшы жүрсөңөр сөзсүз түрдө ырыскылуу болуп атаңарга дагы чоң таасирин тийгизет. Атаңдан бота калбасын, бата калсын. Бул макалдардын төрөсү деп эсептейм. Бул казак макалы балдар. Карагылачы, кандай сонун макал. Атаңдан бота калбасын. Бота деген мал дегенди билдирет. Байлык, бийлик калбасын дегенди байлык деп коелу. Бирок эмне дейт? Бата калсын дейт. Ошон үчүн ар дайым бир нерсени алууга шашпастан, андан көрө китеп окугула, ата-энеңерге жардам берип, азыр жанында жүрөсүңөр, жакшы каалоо тилектерди айтып, көбүрөөк сүйүнтүп, батасын алганга ашыккыла балдар. Мына сүрөт атайын силердин кесиңерге байланыштуу сүрөт, карагыла балдар. Ушул сүрөттү карап, бирден сүйлөм айткылачы. Өзүңөрдүн каалаган оюңарды сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, геологдор бул аппарат менен алтынды изилдөөгө келишти. Алтынды кантип алууну ойлоду да, жанындагы кесиптеши менен маектешти. Жанындагы Самат менен Сагынга бул иш жөнүндө айталы деп чакырды. Урматтуу студенттер, бул сүйлөм жөнөкөйлөтүп берилди. Силер мындан да татаал, мындан да эмнелерди көрүп атасыңар, мына ошолорду катыштырып, кандай деген бир нерселерди кошо аласыңар өзүңөр, чыгармачылыгыңар менен жазып койсоңор болот. Мына ушул силер түзгөндөй, ар бир сүйлөмүңөрдү жок дегенде эмне байламтыларды колдоносуңар. Же болбосо татаал сүйлөм түзө аласыңар. Биз буга чейин өткөнбүзбүз. Буга чейин сүйлөмдүн ээси, баяндоочу, сүйлөмдүн айкындоо түшүнчөлөрү боюнча силер сүйлөм түзүштү билесиңер. Демек, мына ушул силер түзүп жаткан сүйлөмүңөрдөй биздин бүгүнкү темабыздагы жакын келген тең байланыштагы татаал сүйлөм балдар. Сабактын планы: киришүү тең байланыштагы татаал сүйлөм, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм, тыныш белгилеринин коюлушу. Жаңы темага кириштик. Кээ бир татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү баяндоочу тыянактуу формада үч жактын биринде айтылат. Ошондуктан анда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ар бири белгилүү бир даражада толук аякталган ойду билдирип турат. Грамматикалык түзүлүшү жагынан бири-бирине анча көз каранды болбой, өз ара тең укукта байланышат. Мисалы, аялда түнөрүп Уланбек олтурат, бир жагында күлүмсүрөп Саадат турат. Жакшы уул элин багат, жаман уул элин уят кылат. Карагыла мисалдарды балдар. Булар өз алдынча дагы өтүрдөн кийин бөлүнүп турган жөнөкөй сүйлөм боло алат. Айылда түнөрүп Уланбек олтурат, бир жагында күлүмсүрөп Саадат турат. Бул тең укукта болуп атат. Татаал сүйлөмдөрдүн курамындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочу тыянактуу формада айтылган себептүү ал жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ар бири кандайдыр бир толук аяктаган ойду түшүндүрүп турат. Синтаксистик түзүлүш жагынан да бири-бирине багыныңкы абалда эмес, өз ара тең укукта байланышкан. Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жана грамматикалык жактан бири-бирине көз каранды болбой, өз ара тең укукта, тең байланышта турган татаал сүйлөмдү тең байланыштагы татаал сүйлөм деп атайбыз балдар. Мисалы, адамдын сөзүнөн тааныбайт, ишинен тааныйт. Кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Бул макалдарда дагы эмне? Тең байланыштагы сүйлөмгө мисал боло алды. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн синтаксистик түгөйлөрү интонация менен байламтылар аркылуу өз ара байланышат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн өз ара байланышы жолдору боюнча экиге бөлүнөт. Тең байланыштагы татаал сүйлөм. Карайбыз. Биринчиси эмне экен? Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм. Составындагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу тутумдашса, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара төмөндөгүдөй маанилик катышта колдонулат. Карайбыз балдар. Тыныш белгилеринин коюлушу боюнча. Да байламтасы дайыма өзүнүн мурунку жөнөкөй сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат.
Ошол себептүү өтүр бул байламтадан кийин коюлат. Жана байламтасы өзү тутумдаштырып турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн эч бирине тиешелүү болуп айтылбайт. Мына ошондуктан өтүр белгиси коюлбайт. Ал эми калган байламталар ары, ал эми, бирок, анткени менен, антсе да, ошондо да, ошентсе да, же болбосо, анткени, себеби, ошол үчүн мына ушул жана башка байламталар өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат. Ошол себептүү өтүр белги дайыма алардан мурун коюлат. Мисалы, мен сени жакшы көрөм. Ошондуктан ушул акылымды айтып олтурам. Көрдүңөрбү? Ал эмне үчүн акылын айтып турат? Аны жакшы көргөндүгүнөн. Мен сени жакшы көрөм дейт. Ошондуктан ушул акылымды айтып олтурам. Байламталар. Байламталар. Да байламтасы карайбыз. Жаз болгондо келишет да, күз келгенде кетишет. Көрдүңөрбү? Дадан кийин өтүр белгиси коюлуп аткан. Маани бергиле. Жана байламтага. Жапардын алкынган жүрөгү, жашынган көңүлү токтоду, жана бүткөн бою чыйралды. Мында жана деген жанда эч кандай белги коюлган жок. Ал эми кийинки ары, ал эми бирок, ошентсе да деген мына андыктан, себептүү, мына ушул байламталар балдар. Бардыгы сүйлөмдүн алдына тиешелүү жерде тыныш белги коюлат. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе балдар. Силер кандай гана кесиптин ээси болбогула, келечекте бир жерде мыкты жетекчи, бир жерде бир жумушчу болуп иштейсиңер. Мына ошондо сүйлөө маданиятын билип, өзүңөрдүн сөзүңөрдү тактоо үчүн мына ушул байламталар силерге жардам боло алат. Андыктан ошон үчүн же болбосо деп өзүңөрдүн оюңарды так билдирип, турмушта туура пайдалансаңар, анда ишиңер ийгиликтүү болот. Карайбыз. Байламталар бөлүнөт өз ара. Мезгилдеш, каршылагыч, ажыраткыч, себеп, натыйжалаш болуп. Мезгилдеш мааниде мында байламталуу тең байланыш татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бир мезгилде же биринен кийин экинчиси удаалаш болгон кыймыл-аракеттүү окуяны билдирет. Көбүнчө да, жана, ары деген байланыштыргыч байламталар уюштурат. Мисалы, чоң сууга бети колумду жуудум да, сайда тушалган аттарды көздөй чуркадым. Көрдүңөрбү? Мезгилин билдирип аткандыгын. Экинчи, каршылагыч мааниде мында татаал сүйлөмдүн бир бөлүгүндөгү ой экинчи бөлүгүндөгү ойго кайчы карама-каршы мааниде айтылат. Бирок, ал эми, ошентсе да, ошондой болсо да, ошондо да, антсе да, анткени менен, болбосо деген каршылагыч байламталар тутумдаштырат. Мисалы, ал ашыкча унчукпай турган неме, анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карайт. Көрдүңөрбү, бири-бирине карама-каршы каршылап атат. Ал унчукпай дейт. Ашыкча унчукпай турган неме дейт, балдар. Анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карайт. Ажыраткыч мааниде мындай учурда татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр билдирип турган окуялардын ичинен бирөөнүн болоорун ажыратып көрсөтөт. Же болбосо деген ажыраткыч байламталар колдонулат. Мисалы, бүгүн тоодогу малчыларга чыгабыз, же болбосо буудай эккенине барабыз. Көрдүңөрбү балдар? Же болбосо ажыратып, же малчыларга барат, же буудай эккенине баргандыгын түшүндүрүп жатат. Себеп натыйжалаш мааниде мында тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бир себепти, экинчиси андан чыккан натыйжаны билдирет. Төмөнкү себеп натыйжачыл байламталар уюштурат. Анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, андыктан, ошол үчүн, анын үчүн. Мисалы, ал макул болду, анткени иштин жагдайын түшүнүп турган. Ал эмне үчүн макул болду? Себеби иштин жагдайын мурда эле билген, түшүнгөн. Мына ошондуктан, анткени деген байламта колдонду. Карайбыз, байламталарды баса белгилеп кетели. Да деп плюс коюп койгон, дагы дегенден кийин өтүр белгиси коюлат, жана деген коюлбайт. Айгүл челектеги сууну алды да гүлдөргө куя баштады. Балдары эшиктен келди дагы апасын бекем кучактады. Ал Москвага барып конот жана агайына жолугат. Тең байланыштуу татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара интонация аркылуу гана байланышса, байламтасыз тең байланыштуу татаал сүйлөм деп аталат. Алар бөлүнөт: мезгилдеш, каршылаш, салыштырма, себеп натыйжалаш, чечме болуп.
Бул татаал сүйлөмдөрдүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине тиркеш айтылып, интонация аркылуу тутумдашкан. Байламтасыз тең байланыштык татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен ар түрдүү маанилик катышта айтылат. Биринчиси, мезгилдеш мааниде. Мында байламтасыз тең байланыштык татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бир мезгилде болгон окуяны же бир окуядан кийин экинчиси окуянын болгондугун же болбосо ар мезгилде болгон окуяны билдирет. Мисалы, түндө жогорттон муздак жел согот, таңга жуук жер үстүн шүүдүрүм каптайт. Кына, көрдүңөрбү мезгилин, окуянын мезгилини мына. Түндө жогорттон муздак жел согот, таңга жуук жер үстүн шүүдүрүм каптайт. Көрдүңөрбү балдар? Экинчи, каршылаш мааниде. Мында байламтасыз тең байланыштык татаал сүйлөмдүн бир бөлүгүндө ой, экинчи бөлүгүндөгү ой кайчы мааниде айтылат. Бул учурда көбүнчө тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн биринин баяндоочу оң мааниде, экинчиси терс мааниде айтылат же карама-каршы мааниде сөздөрдөн болот. Мисалы, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок. Карагыла. Мисалда бири-бирине карама-каршы болуп атканын байкап атасыңар балдар? Көп жашаган билбейт, ал эми көптү көргөн билет. Жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок. Дагы бир нерсени айта кетсем ушул жерден балдар. Бул антонимдер кандай сөздөр эле? Биз буга чейин өткөнбүз. Эсиңерге сала кетсем, карама-каршы сөздөр. Карама-каршы сөздөр бизде ушул жашообузда адам болуп, инсан болуп калыптануубузга, аң сезүүбүздүн өсүүсүнө чоң бир жардамы бар. Себеби ак менен кара, ысык суук, жакшы жаман, ушул жашоодогу ар кандай нерселердин бардыгын биз ажыратканга антоним жардам берет да балдар турмушубузда. Эгерде ак менен караны ажыратып бер десе, кара болбосо актын ак экендигин кайдан билмекпиз? Көрдүңөрбү? Мына ошон үчүн жашоодо биздин антонимдерди абдан карап, жакшы жаманды ажыратып билгенибизге чоң жардам берет. Салыштырмалуу мааниде. Мындай учурда тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бир кубулуш менен экинчи бир кубулушту өз ара салыштырып, теңештирип, окшоштуруп көрсөтөт. Мындай маанидеги сүйлөмдөр көбүнчө макал лакаптарда учурайт. Мисалы, акыл көпкө жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт. Эл менен эркү көрөт, суу менен жеркү көрөт. Карадыңар балдар, мында биринчи сүйлөмдөгү ой, экинчи сүйлөмдөгү ой пикир менен эмне кылды? Теңештирилип, окшоштурулуп, салыштырылып айтылып жатат. Себеп натыйжалаш мааниде. Мында тең байланыштык татаал сүйлөм тутумундагы иш-аракеттин, окуянын же көрүнүштүн болушуна карата бири-бири менен себеп натыйжалаш мааниде колдонулат. Мисалы, сыдырым жел сокту, шыбак башы термелди. Карагыла балдар. Эмне үчүн термелди шыбак? Сыдырым жел соккондуктан. Көрдүңөрбү? Себеби бар. Себеп натыйжалаш мааниде мына ушундай. Сыдырым жел сокту, шыбак башы термелди. Чечме мааниде. Бул учурда составындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн биринчиси жалпы мааниде айтылат да, экинчиси ал маанини толуктап чечмелеп түшүндүрөт. Жазууда жалпыланган маанидеги биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат балдар. Карайбыз. Республикабызда маданий агартуу мекемелери өстү. Жүздөгөн клубтар, окуу үйлөрү, китепканалар, илимий мекемелер бар. Көрдүңөрбү? Өстү дегенден кийин кош чекит коюлуп, андан кийин улап кетип атат. Утур белгисиз сөзсүз түрдө коюлат, карагыла, клубтар, окуу үйлөрү, китепканалар дегенден кийин. Бул эмне? Чечме мааниде айтылган. Кана балдар, ушуну менен биз жаңы тема боюнча кеңири түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Азыр бышыктоо үчүн атайын тапшырмаларга келсек. Багыныңкы байланыштык татаал сүйлөмдөрдүн орун тартибин аныктап, тиешелүү тыныш белгилерди коюп көчүрөсүңөр балдар. Карайбыз, бир сире окуп берейин. Ишиң туура болсо, жүзүң жарык болот. Башынан көмкөрүлгөн караңгылык улам тартып бараткансып, кысым кан тамырларын таалатып, өлүктөй жымчырт тынчтык куса калды. Сизге кыянат болбосо күүнүн сырын чечип бериңиз. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Иштин түйүнү мында, ошол ит үчүн бир уру журт бүтүн жабыр тарткандыгында. Чолпон ичкериден чыгып уландын жүзүнө ачуу тиктеди. Каныбек абдан такып сурады, себеби анын көзүнө эркин сүйкүнчүктүк учурады. Тил оюбуздун сандыгы. Балдар, ушул
сүйлөмдөргө орун тартыбын аныктап туруп, тиешелүү тыныш белгилерди коюп көчүрөсүңөр. Ал эми экинчи бышыктоо үчүн карагыла. Булар силердин кесиңерге байланыштуу сүрөттөр албетте. Сүрөткө маани берип, байламдыларды катыштырып, татаал сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, ар кандай кылып өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен тема коюп, өзүңөр дагы кошумча макалдарды колдонсоңор болот балдар. Мисалы, менин сүйүктүү кесибим. Мен келечектеги кесибимди көрүү менен аткарылып жаткан иш-аракеттерге күбө болдум. Актан күрөктү алды да жердин бетин каза баштады. Анткени жердин астында эмнелер бар экенин билгени келген. Бул жерде эмне болду? Менен, да, анткени деген байламталар колдонду. Ушуну менен биздин сабагыбыздагы жыйынтыкталып жатат. Жыйынтыкты этап үчүн үйгө берилген тапшырмалар: көп чекиттин ордуна тиешелүү байламталарды коюп көчүрөсүңөр, тыныш белгилерин коесуңар балдар. Бүгүнкү колдонулган адабияттар. Бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн силерге терең ыраазычылык билдирем. Амандыкта жолугушканча.